Тогочискаков атындагы жалпы орто мектеби 6-класс мугалим Махмедова Чолпон Султанбековна. Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучуларым, маанайыңар жакшыбы? Ар дайым ден соолугуңар чын болсун. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы туура тамактануу узак жашоого өбөлгүлүк. Бүгүнкү сабактын максаты туура тамактануу узак жашоого өбөлгүү экенин түшүнөсүңөр. Ар кандай зыяндуу кошулмалары бар тамактарды колдонуудан алыс болосуңар. Туура тамактанууга умтуласыңар. Организмге зыяндуу 10 азык билип алалы. Биринчи, кант кумшекери. Кантта эч кандай витамин да, минерал да жок. Ошол эле убакта ал өтө калориялуу болуп саналат. Ал организмде ар кандай инфекцияларга каршы көрсөтүүсүн төмөндөтөт. Тузду ашыкча өлчөмдө кабыл алуу менен бирге биз өзүбүзгө жүрөк, кан тамыр, бөйрөк ооруларын жакындатып алабыз. Шишиктердин пайда болушуна жол беребиз. Үчүнчү, азык бул колбасада, сосискада майдын көп өлчөмү, жасалма кошумча азыктар жана туз бар. Бул азыкта такай жегендер нерв системасын бузуп алуу коркунучуна дуушар болушат. Эми 4-чү азык маргарин. Консерванттарга каныккан бул майдагы зыяндуу заттар организмде топтолуп калууга жөндөмдүү. Маргарин көпчүлүк ойлогондо каймак майдын эле бир түрү эмес, бул азык чыныгы кошулма болуп саналат. Майонезге кошумча даам берүүчү жана түс берүүчү жасалма кошулмалар кошулат. Жүрөк жана кан тамыр оорулары, ашказан, ичеги оорулар, зат алмашууну бузулушу жана семирүү булардын баары майонезди көп пайдалангандын жыйынтыгы болуп саналат. Бульон кубиктери, тез даярдалуучу кесмелер. Тез даярдалуучу кесменин өзүнүн желим идишинин үстүнө эле кайнак сууну куюп жеп алганыңыз организмге чоң зыян алып келет. Бул тез даярдалуучу тамактар бүтүндөй химиядан турат. Буларда даамды күчөтүүчү жана жагымдуу жут берүүчү кошулмалар, боек, туздун көп өлчөмү бар. Фастфуд тамактары. Мындай азыктарда майдын, туздун, жасалма кошулмалардын көп өлчөмү болот. Ушулардын негизинде фастфуд баш мээсинин инфаркт, рак. Дагы бир жаман жагы бул азыкты көп пайдалануу бара-бара наркотикалык көз карандылыкка алып келет. 9-чу, газы суусундук. Буга кола, пепси, лимонад жана башка суусунду кандыруучу суусундуктарда канттын көп өлчөмүнөн тышкары химиялык кошулмалардын түрү бар. 10-чу орунда спирт ичимдиги. Алкоголь калктын өлүмүнүн 3-чү себепчиси. Жүрөк, кан тамыр жана онкологиялык оорудан кийинки 3-чү орунда турат. Ал эми пайдалуу азыктар жөнүндө айтып берсек, пайдалуу азыктарга жер жемиштери, мөмө жемиштер кирет. Мисалы алма, алмурут, кулпунай, малина, сабиз. Сабизди айтсак, сабизде А витамини бар. Бойду өстүрөт жана көөрүүнү жакшыртат. Ал эми лимондо С витамини бар. Бул иммундук системабызды жогорулатат. Айрыкча кыш мезгилинде же болбосо ооруп калганыңда же лимонду пайдалансаң аябай жардам берет. Ал эми балыкта Д витамини бар. Дагы Д витамини бар, ал дагы көөрүүнү жакшыртат. Балдар, бардык жер жемиштер, өсүмдүктөр биздин ден соолугубузга пайда экен. Ал эми жанагындай кошулма азыктар булар биз үчүн, организм үчүн зыян экен. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе силерге үй тапшырма берейин. Анда эмесе үйдөн сабак түшүнүктүү болсо, биздин организмибизге пайдалуу азыктардын сүрөтүн тарткыла. Ошону менен сак саламатта калгыла, көрүшкүчө.